Бұл мыйзамдын баяндамачыларының бири Калыс мырза айтып кетти, бұл ветеринария тармагын өстүрө турган мыйзам деп. Мен тескери пикирдемин. Бұл ветеринария тармагын өлтүрө турган мыйзам долбоору. Эми мунун артында лобби барбы, хобби барбы, тарых тактасын, келечек аныктасын. Мен бир нерсени тактайын. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, сиздердин эң негизги каршы пикириңерге булар жакшы пикир айткан жок да. Эмне үчүн макул болуп атасыздар? Biz айтып атпайлыкпы, биздин сунуш эске алынган жок деп. Өкмөттүн мыйзамынын негизинде бекитилбеш керек бул уполномоченныйлар деп. Андан башкасы эске алынды. Эң негизи бул Кыргыз Республикасынын конституциялык Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндөгү 10-11 статьяга карама каршы келип атпайбы? Конституциялык мыйзамга. А унчукпай отурасыңар. Ошону айтпадыкпы буга чейин, айтып келдик. Демек анда силер өзгөчө пикир менен тургула да. Айтып атабыз, ошол бир сунушу эске алынган жок деп. Калгандары эске алынды. Албетте мен ветеринар эмесмин, мен депутатмын. Ветеринарлар малдын ылаңын дарыласа, депутаттар мыйзамдын ылаңын дарылайт. Бул мыйзам язва. Ылаңы менен келе турган мыйзамда эми муну тартасыз. Эгерде биз жеке менчикке өткөрүп бере турган болсок, анда эртең стоматологторго Минздрав бербеш керек сертификатты. Ассоциация стоматолог Кыргызстандан бериш керек. Эртеңден баштап анда лицензияны адвокаттарга минус бербеш керек. Частный нотариустар бериш керек болуп калат. Бизге депутаттарга эл өкүлү деген мандатта да БШК бербей эле элдик парламенттен албайыкпы? Берде чоң мафиянын артын мен сезип турам да. Албетте мыйзамды ким кандай кабыл алат, кандай көрөт, мен ага каршы пикирим жок. Бирок ар кимдин пикирин сыйлаш керек. Буну мен Радат Мураталиевдин сунушун колдойм. Бул мыйзам экинчи окууга кайтарылып, ошол жактан четке калыш керек. Мурун 2015-жылы Сайдулла Нышанов ушул комитетти жетектеп турганда бул мыйзам долбоору ветеринарлык палата жөнүндө мыйзамны комитеттин чечими менен четке кагылган экен. Өкмөт да каршы болуп атат. А биз бүгүн болсо унчукпай отурабыз да. Бұл өте коркунучтуу прецедент. Ошондуктан колдоого чакырам.